Kiwi Media. Саламатсыздарбы, жердештерим. Акыл калчап терең ойлонуп көргүлөчү. Өзүбүз эл башчы кылып шайлаган Алмазбек Шаршеновичти, эртең Сооронбай Шариповичти жамандап, бири-бирибиз менен бөлүнгөндөн эч нерсе чыкпайт. Жогорку бийлик деңгээлиндеги кыргыз элинин ички чатагы терс таасирин тийгизип, жаш муундарыбыз бири-бирин өлтүргөнгө чейин барып, чет өлкөдө улуттук шермендебиз чыгып жатат. Маалымат каражат булактарыбыз да чындыкты издемиш болуп, кыргыз элин бири-бирине кайраштырганын токтотпойт. Биздин ички чатак душмандарга гана керек. Эсиңерге келе кыргыз элим. Биз бир атанын канынан тараган бир тууган элбиз. Экономикабызды өнүк тура албай, кен байлыктарды казып, жаратылышты талкалап жатабыз. Элибиз жери турса, сууту турса, мамлекетте тынчтык турса, өзүбүздүн жаштарды иш менен камсыз кыла албай, миллиондоп чет өлкөгө тентеттик. Курулай намыска эсиркеп, тояштан башыбыз чыкпай, чет өлкөдөн сырттан карыз алып, улуттук коопсуздукка чоң куркунучтарды алып келип жатабыз. Ал эми өнүккөн мамлекеттер эртеңки келечегин ойлоп, алсыз мамлекеттерге грант, кредит беребиз деп, өзлөрүнүн саясий таасирин күчтөндүрүп, экономикасына жол ачып жатат. Биз болсо ушунчалык ак көңүл калк экенбиз. Бирөө жардам берет десе сүйүнөбүз. Бекер окат болбойт, урматтуу кыргыз элим. Биз өзүбүздүн эртеңки келечегибизди ойлобосок, мындан да оор күндөргө келип такалабыз. Бири-бирибизге болгон ушактарга каралап жамандаган мазмунсуз сөздөргө маани берип, мамлекеттин өнүгүү иштерине бейкапарбыз. Өзгөчө ар дайым бийликке жагалданып, эки жүздүүлөр чуккан адамдар, кошоматчы партиялар кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп, азыркы күнү элдин кызыкчылыгын коргомуш болуп, саясий упай чогултуп жатканын көрүп, өзүң уяласың. Өзүңөр шайлаган милдетти өзүңөргө да жооп берге даяр болушуңар керек. Силер шайлаган бийликтин түптөгөн өкмөтүн сыноого силердин моралдык укуңар да жок. Уятыңар болсо, унчукпай отургула. Албетте, коом ичиндеги терс таасирин тийгизген коррупция маселесин чечүү керек. Бирок алдын ала даярдык көрүп, себебин аныктап, атайын мыйзамдарды кабыл алып, бийлик институттарын сапаттуу түптөп, кадр маселесин чечип алып, биз ишти баштасак туура болмок. Бөрк ал десе баш алат болуп, бийлик тегерегиндеги саясий интригандар, экономиканын табигатын түшүнбөгөн коопсуздук органдарынын кээ бир өкүлдөрү улуу урматтуу президентти шаштырып, саясий провокацияга түртүшүп, мына бүгүнкү күнү жакын күндө аткарылбас оор саясий милдеттерди жүктөдүк. Биз мына мурдагы келе жаткан паракорлук тынымсыз да жүрүп жатканын көрүп жатабыз. Эгерде себебин аныктабасак, бири-бирибизди камагандан коррупция жоголуп кетпейт. Урматтуу Сооронбай Шарипович, эл ишенине татыктуу болгон кадыр баркыңызга таянып, жалпы кыргыз элин жаман жакшысына карабай, башын бириктирсеңиз жакшы болмок. Мына бүгүнкү күнү биз геоэкономикадагы, макроэкономикалык сапаттагы иштерге түшүнүк жокко эсе болуп жатат. Өзүңүз жетектеген бийлик институттарынын сапаты өтө төмөн. Өкмөт жетекчилери мына бүгүнкү күнү мамлекет деңгээлиндеги маанилүү иштерге көңүл бурбай, мамлекеттин ичиндеги майда барат ички чарбачылык иштерге чуркамыш болуп, элди алаксытып жатышат. Албетте, жетекчи катары мурдагы көнүп калган адатыбыздай, бизге саясий көз арткан өнүккөн мамлекеттер менен келишимге барып, акча каражат алып, бүгүн оор абалда турган мамлекеттик саясий экономикалык кырдаалды убактылуу кармасаңыз болот. Мына ушинтип жүрүп, биз эгемендүүлүктү алгандан бери өзүбүздүн монетардык, бажы, энергетикалык тармактарыбызды алдырып жибердик. Эгерде кыргыз элине чындыкты айтып, бел байлап, улуттук кызыкчылыкты коргоо экономикага жол ачпасак, сиз да эртегеч мурдагы президенттердей болуп, өтө оор саясий жоопкерчиликке такалып калышыңыз мүмкүн. Мен түшүнүп турам. Сизге да азыр өтө оор. Адилеттүүлүккө таянып, эрк кайрат көрсөтүп, мамлекеттиликти түптөөгө жол ачып бериңизди өтүнөм. Мына ушундай орчундуу маселелерди жакында болуп өткөн улуттук коопсуздук кеңешинде биз күткөнбүз. Бирок парламенттеги партиялардын лидерлери, жогорку деңгээлдеги бийлик өкүлдөр көнгөн адатынча кошоматчылык кылып,
бийлик тегерегиндеги эксперттердин алдын ала камдап койгон иш жүзүндө аткарылбас саясий популисттик программаларын колдоп беришти. Мына эми эртең эле парламенттеги депутаттар өкмөт иштей албайт деп кайрадан бийлик бөлүшүү оюндарын баштайбыз. Айткылачы, канчага чейин кыргыз элин кыйнайбыз? Бийликке жамынып алып, өзүңөрдүн үй бүлөңөр менен, бир туугандарыңар менен, жора жолдошторуңар менен жеке тоокканаңарды иштетип, мамлекетти талкалаганды качан токтотобуз? Анткени өзүңөрдүн элиңерге да, мамлекетиңердин келечегине да ишенбейсиңер. Тымызын көрө кат чогултасыңар. Ар бир адамдын кадыр баркы, жашоо турмушу өзү үчүн ыйык. Эгерде турмуш сыноосуна чыдабай, эртең күнү эл толкуса, кайсалап жер таппай калып жүрбөгүлө. Экономика өзүнөн өзү пайда болбойт. Мына жакын күнү силер аймактарды көтөрүү демилгесин көтөрдүңөр. Аймактарды көтөрүү, айыл чарба маселеси бул өнүккөн Европа мамлекеттери үчүн да өтө оор маселе. Андыктан алдын ала кам көрүп, акча каражат булагын негиздеп, дотация жанагы бийликтин аймактарды көтөрүү, илимий проектлерин камдап, кадрларды камдап, иш баштасак туура болмок. Энергетика булагын түптөгөн мамлекет эч качан экономикасын өнүктүрө албайт. Өзүнүн акча каражат саясатын тейлей албаган өкмөт эч качан экономикага таасир кыла албайт. Мына ушундай орчундуу маанилүү маселени биз парламенттен да, өкмөттөн да сунушуп алган жокпуз. Эртеден кечке мурда болуп өткөн президенттердин катасын издеп, күнөөлөп, чыр чатактан башыңар чыкпайт. Жакында эле бийлик партияларына чуркап, өкмөттө өзүңөр түптөп, көпчүлүгүңөр иштеп келгенсиңер. Алмаз Шаршенович президент болуп турганда оозуңарга суу жутуп алгансып, жагынып, ошол токтомдорду өзүңөр колдоп бергенсиңер. Андай эле чынчыл, баатыр болуп кетсеңер, бирге жооп бергиле. Саясий сойкулуктун да, адамдык эки жүздүүлүктүн да чеги болот, бир туугандарым. Мурдагы терс багытта кетип бараткан саясий оюндарды токтотуп, алга кадам шилтейли. Аткаруу өкмөтүбүздүн эптеп иштеген экеле банкы калды, РСК менен Айыл банк. Жада калса, ири ишкана Кумтөрдагы жеке коммерциялык Оптима банк менен иштейт. Эгерде өзүңөрдүн акча каражат системасын башкара албасаңар, кантип экономикага таасир кыла аласыңар? Мамлекеттик казынабыздын көлөмү чиновник, министр, олигарх болуп жүрүп байыган байлардын чөнтөгүндөгү акчасынан да аз. Жада калса, улуттук кызыкчылыкты коргоо соода саясатында туура эмес жүргүзөбүз. Мына ошол туура эмес токтомдордун негизинде кошуна мамлекеттердин жер жемиштери, товарлары араң да ансыз турган базарга толуп, улуттук ишканалар банкрот болуп жатат. Биздин ишмерлер өкмөттөн жакшылык күтмөк турсун, жаманчылык келбесе экен деп чочуп калышты. Жакында эле улуттук стат комитеттин бөлүм башчысы Эльвира Исенкулова ички дүң продукциянын көлөмү 0,3%, ал эми өндүрүш ишканаларынын кубаттуулугу 9,3%, экспорттук потенциал 1,6%га төмөндөп, импорт күчөп атат деп маалымат берди. Бул маалымат экономикабызда коркунуч бар экенин далилдейт. Экономиканын өнүгүүсүнө түрткү боло турган стратегиялык ой жүгүртүү, мамлекеттик инфраструктура, логистика, энергетика жана башка булактар камсыздоо, акча каражат, соода, салык, бажы саясаттарын сапаттуу жүргүзүү иштерин качан баштайсыңар? Кем байлыктарды, жаратылышты сактоо, эл аралык саясаттагы улуттук кызыкчылыгыбызды коргоого качан көңүл бурасыңар? Бул иштерди өкмөт аткара албаса, улуттук экономика эч качан өнүкпөйт. Депутаттар түз телеэфирге өкмөттүн министрлерин чакырып, жаш баладай кылып суракка алып, популисттик талаптарды коесуңар. Илимий институттардын изилдөөлөрүнө таянбай, баарыбыз эле экономист, юрист, инженер болуп кеттик. Өзүм пиар кылып, жулкунган депутатты, суроого какап, жооп бере албаган министрди көрүп, кыргыз элинин келечегинен коркосуң. Урматтуу депутаттар, жалпы коом астында бийликтин кадыр баркын таптакыр тебелеп жокко чыгардыңар. Ар бир иштин эрежеси, убактысы, тартиби болот. Өзүңөр шайлаган премьер-министр отчеттук мөөнөтү келгенде жооп берсин. Биздин баш мыйзамда өкмөт башчысына өтө чоң саясий экономикалык укук берилген. Эгерде парламенттик башкарууга даяр болбосоңор, баш мыйзамга өзгөрүү киргизип, өкмөт милдетин президентке өткөрүп бергиле. Президенттерибиз түздөн түз кадр маселесин эгемендүүлүктү алгандан бери чечип келет. Улам алмашкан бечара премьер-министрге шыл толобой,
анда улуттук экономикабызга президент өзү керт башы менен жооп берсин. Эртеңки саясий экономикалык туруктуулугубуз үчүн кам көрбөсөк, байың да, кедейиң да ата бабабыздан калган ыйык жерибизден айрылып темселеп калабыз. Кыскача, илимий экономикалык тармактагы маанилүү мамлекеттик оор маселелерди сунуштадым. Ыймансыз, ичи тарлык, көрө албас бийлик талашы оюнуңарды токтотуп, мамлекеттүүлүктү түптөгө, улуттук экономиканы өнүктүрүүгө багытын жыйынтык көрсөткүлө. Элге курулай иш жүзүндө аткарылбас убадаларды берип, алдыганыңарды токтоткула. Экономика жок, мамлекеттик казынабыз бош, каратып туруп калп айтасыңар. Жогорку көтөрүлгөн маселелерге мамлекет жетекчилеринен жооп күтөбүз. Болбосо, жалпы коомго саясий экономикалык сунуштарды ачык жарыялап, элдик ишенимди аткаруу өкмөтүн түптөгө саясий талап коебуз. Биз өзүбүз сунуштаган ишти аткарууну далилдеп жооп бергенге даярбыз. Чет өлкөдө жүздөгөн бир туугандарыбыз каза болуп, сөөктөрү келип жатат. Күнүгө 14-15 саат кара жумушта иштеп, ден соолугунан ажыраган жаштардын кайгы капасы жүрөктү сыздатат. Мыйзам укугун билбей, чет өлкөдө эркиндигинен ажырап, түрмөдө канча адамдарыбыз отурат. Миграция агымы экономикабыздын жоктугунан келип чыккан 21-кылымдагы кыргыз элинин чоң трагедиясы. Урматтуу кыргыз элим, баарыбыз Кыргызстан деген бир каякта отурабыз. Кыргыз элинин ырыскысын тебелешип, казынасын уурдап, мамлекетин талкалап байыган адамдар бизди адам катарында көрбөй калышты. Кыргызстанда куда сөөк, бизнес партнер, шернелеш болгон амалдуу 200-300 адам улам-улам ич-ара бийлик бөлүшүп, уятсый дегенде таптакыр жоготушту. Элдин пейилине жараша заман келет дейт. Ачкадан өлүп баратсаңар да, намысыңарды, кадыр баркыңарды сатканды токтоткула. Кыргызстандын келечеги силердин колуңарда. Кызмат, акча берем, имарат салып берем деп, шайлоого үгүттөгөн ыймансыз адамдардын бетине түкүрүп, намысын ойготкула. Кыргыз элинин тагдыры, Кыргызстан мамлекети эч качан сатылбайт. Адилеттүүлүккө таянып, өзүм алдыңарга туруп, эл менен бирге болуп, керт башы менен жооп берүүгө даярмын. Ар бир адам бирөөнүн көзүн карап кемсинбей, өз алдынча татыктуу турмуш курууга укуктуу. Мына ошондой мамлекет курууга биргелешип умтулалы. Мамлекет жетекчилерин да, байларды да багып жаткан кыргыз эли. Биз тарыхы бар, суктанган жери бар, улуу тили бар, сыймыктанган салты бар калкпыз. Ишенимиңерди жогору кармап, башыңарды бийик көтөргүлө. Албетте, коомго руханий тарбия өтө керек. Бирок, кээ бир эки жүздүү саясатчылар көпчүлүк карапайым элдин маанайын байкап, өзүн динчил адам катары көрсөтмүш болуп, от менен ойной башташты. Адамдын сезимин алсаң, кул кылсаң да болот. Алгач кыргыз элине сапаттуу билим бергенди ойлонолу. Билими жок калк алыска бара албайт. Руханий баалуулуктарды да туура колдонуп, урматтуу чыныгы динчил адамдарыбыз коомду адилеттүүлүккө, ыймандуулукка тарбияласын. Алхамдулилла, баарыбыз мусулманбыз. Элиңердин кыйналганын, кемсингенин көрүп туруп, Аллахтын буйругу деген шылтоого жамынып, жоопкерчиликтен качсаңар, Кудай астында чоң күнөөкөр болосуңар. Чыныгы мусулман баласы кызы менен карындашын базарга чыкса да намысын коргойт. Биз кыргыздар 1,5 миллион эже карындаштарыбызды көрө окат үчүн кемсинтип, чет өлкөгө тентитип коюп, мечетте өзүбүздү өзүбүз суутуп намаз окуп отурабыз. Кыргыздын улуу сөзү бар. Эркек касиетин, намысын жоготсо, аялдар мусапыр болот деп. Кыргызмын деген туугандарым, мана сатабыз, чачыраган элдин башын бириктирип, кыргыз элин тарыхта сактап калган. Намысыңар болсо, намысыңар калса, элибиздин кадыр баркы келечеги үчүн биригели. Биз өзүбүз кылбасак, бизге эч ким даяр окат бербейт. Кыргызстан кыргыз элине гана керек. Кыргызстанды чындык, бир гана чындык сактап калат. Kiwi Media.